Мусулмандын чырагы эмне дейт? Жолдошу ким дейт? Философиялык суретине карасаңыз, күч эмне дейт? Алсыздыгы кайсыда дейт? Шүгүрү кандай болот? Эң төмөнкү асыл сыпаты кайсы? Эң төмөнкү жаман сыпаты кайсы? Бул калыс тактырды көрөлүчү бир жылда кандай жетилип келиптир деген суроо окшойт да. Эми жакшы эле маани да, мен тамашалап коюп атам да, көбүңүздөр чарчап келиңиздер, үйүңүзгө бир кичине күлүп барыңыз да. Жеңем да калыска рахмат айтсын да. Үйгө күлүп барган адамда талак болбойт, жакшы болот, туурабы? Бул жакшы бирөөнүн көңүлүн алуу дагы. Илгери ошол кыйын тың чыкма аалымдарга ушинтип суроо берилген, жет аталарга, билесизби? Садыр эке, Мойт эке, Тилекмат эке, Карга эке, ушул сарт акелер суроо берилген ушул сыяктуу. Мусулмандын чырагы эмне дем? Бойго жараша жооп берейин мен дагы. Алардай болбосок дагы. Мусулмандын чырагы садаган кетейин, бул илимде жана билимде. Далилиңиз барбы? Бар далилим. Куранда Аллах Таала айтат, сабакты баштадык го. Башында аятты. Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат. Аллах Таала илимдүүлөр менен, имандуулар менен илимдүүлөрдүн кадырын көтөрөт дейт. Анткени илим чырак болот. Бул аяттан далил. Хадистен далил, мына 40 хадиске муну жазганмын. Имам Бухари, Муслим риваят кылган хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Мен салака тариқан", ким бир жолго түшсө дейт. Жашоодо багытка түшсө, жолду тутунса, багыты кандай болсо дейт. Ялтамису фихи илман, ошол жолдо илим изденсе, саххалаллаху лаху тариқан илал жанна, бейишке барар жолун жарык жана жакын кылат дейт. Ана ошо илим чырагы деген ушул болот. Илим кабырда да чырак болот. А илим окуган адам тайсалдап калат кадимгидей, кандай чечим кабыл аларын билбей. Жолдошу ким? Жолдошу иман болот. Хадис, ар бир нерсе хадис менен жооп берели. Хадисте Имам Бухари, Муслим риваят кылган хадисте келет, адам баласы өлгөндөн кийин 3 нерсе артынан ээрчийт. Анан амалы ээрчийт, ахли үй бүлөсү ээрчийт, анан ал адам байлыгы ээрчийт дейт. Фаяржойсунан байлыгы менен үй бүлөсү кетет, ыйлап сыктап. Бирок жанында амалы калат дейт. Амалы деген ошол иманы деген сөз. Бул хадистен далил. Аяттан далил, Хадид сүрөсүндө Аллах Таала айтат. Estağfirullah. Кары болбогондой кыйын экен да. Яума тарал муъминина вал муъминат яс'a нурухум байна айдихим ва би айманихим. Кыяматта момун эркектер менен момун аялдардын нуру аларга жол баштап турат дейт. Кол астынан жана оң жактан жол көрсөтүп турат дейт. Мына бейишке барар жолуна чырак болуп көрсөтүп турат. Жолдош бол. Бул нур имандын нуру да. Бушракумул яума. Бүгүнкү күндөгү силердин сүйүнчүңөр Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, бутунан агып турган, оргуштап агып турган бейиш дейт. Залика хувал фаузул азим, чоң утуш жетишкендиги ошол акыретте болот дейт. Демек, жолдошубуз ошол биздин иманыбыз болот. Акыретте да нур болуп бизге себепчи болуп атат. Үчүнчү, күч эмнеде? Шашпай туруңуз, азыр мээмде бир канча жооп болуп атат, бирөөсүн тандайлы да. Шайтан Алла Таала менен сүйлөшкөндө, Алланын каарына калганда, баягы, эмнеге буга сажда кылбадың адам баласына? Мен оттон жаралгам, бул топурак ылайдан жаралган, албетте от жакшыраак деп, Кудайдын буйругуна тоң моюндук кылып, текеберлик менен каргышына калган. Түбөлүк каргышка калдың дегенде айткан, мага кыяматка чейин жашоого уруксат берсең, анзирни иля яубиwas. Макул деп уруксат бергенде айтат, мен эми адам баласын өзүм менен кошо түбөлүк бактысыз кылып кетемин дейт. Колдон келишинче тозок казгырып кетемин. Шайтан өзү айтып атат. Илля ибадака минхумул мухласин. Ихластуу пенделерге гана менин дарыметим жетпейт, күчүм жетпейт, алым келбейт дейт. Ихластуу пенделер гана. Демек бул жерде ошентип жооп берсек болот аяттын негизинде. Күч эмнеде? Күч ихласында. Алхамдулилlah. Туугандар, даватта жазба деп коет. Адамдар сабакты угуп, Алла жолуна чыгып, же илим алып, же аж умурага барып, шайтор иманын аракетин көрүп отуруп, бир азга жетет. Бирок аны ихлас ошо кыйынчылыкта улап кетет аны. Пайгамбардын мээнети эмне деген береке? Ихластуулук жарым жолда калтырбай улап кетет. Демек, мусулман күчү ихласында десек, биз иншалла ката жооп берген болбойбуз. Алсыздыгы кайсыда? Алсыздыгы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, мен силерге эң коркунучтуу ишти таштап кетип жатам суно, дүйнө менен аял затын деген. Ошо мусулман алсыздыгы ошол да. Аятта далил бар. Зуйина линнаси хуббуш шахавати минан ниса. Адамдарга, эркектерге, аялдарга болгон жакындык суноосу ташталган. Минан ниса вал банин, балдарга ашыкча бал күйүп кетүү. Көпчүлүк жана мамлекетти уурдап, коррупция кылып, же башка ушундай мамлекетти сатып, же мусулман үммөтүнө кыянат кылгандарды эсеп сурак кылганда айтышкан, үй бүлөм үчүн бардым деген.
көпчүлүгү да мисалы аялдардын сыноосу, шахват сыноосу, көңүл кумары дейт, шахваттын кылча отурмасы. Балдардыкы. Анан үчүнчү вал канатирил муқантарати миназ захаби вал фидда, алтын күмүштү кап-кап кылып топтоо дейт. Хадисте келет, адам баласына бир нарынга кирип бара жатканда сонун кокту болот барго. Ушундай же барскон, же мисалы диякта ошко баткын кетип аткандагы жерлер. Адамга бир өрөөн алтын берилсе, ал экинчисин деле самамак, экинчисин, үчүнчүсүн деле самак, анын оозун топуракка толтурат деген да, көзүн. Ошол. Ооба, ошондой болот. Үчөө болуп калат. Вал канатирил муқантарат миназ захаб вал фидда, вал хайлил мусаввама, жасалгалуу ат дейт. Азыркы аттар эмне Кыргызстанда Lexus деле тебе беришет экен го, ошону марка кылып. Вал хайлил мусаввама, өтө сым пикирлүү ат. Анын байлыкты алба деген жок, бирок жүрөккө кирип кетпесин деген маани туугандар. Мусулман адам зыңкыйып, чекчейип жүрүш керек. Бирок ошого кул болуп калбаш керек да. Эси дартынын баардыгы кирели кечке машинаны сүйлөп калбаш керек. Ал акыйкатта жөн эле бага аралыкты жакындатып бере турган бир муктаждык да. Вал хайлу мусавва көңүлүбүз, вал ана мал жандык, вал харс жана эгин тегин дейт. Ушулар адам баласынын көзүн азгырат, жазгырат. Залика матаул хаят дуния, бул дүйнөнүн отундары болот, эгер жүрөккө кирип, ошол аркылуу ата-энесин да таштап кете турган болсо, динине убакыт таба албай кала турган болсо. Валлаху индаху хуснул маваб. Алланын астында эмне деген байлыктардын кени турат дейт. Аллаху акбар. Демек, алсыздык ушунда, шүгүрү кандай болот? Шүгүрү намаз болот туугандар. Муну ар бир нерсени мен сизге илимдин негизинде айтып атам. Каады Байдауи деген тафсир бар. Бул Орто Азияда муну окуп калган адам катта молдо болот. Катта дамула болот. Жудайам зор молдо болот. Чоң молдо болот. Күчтүү молдо болот. Бул кыргыз тилдин байлыгы бул. Эртең сабакка келбей койбокла, катта деп сүйлөйт экен. Бул кыргыз тилдин байлыгы бул. Чоң молдо болуп калган деген сөз да. Көрүнүктүү молдо болуп калган, сөз өтүмдүү болуп калган деген сөз. Деңгээлдин бийиктигинен кабар берет. Ошо молдо Байдауи алым тафсиринде эмне деп айткан? Кавсар сүрөсү барга фассалли ли раббика ванхар. Көпчүлүк алымдар муну айт намазында курбанчылыгын чал дейт. Ошол жерде Каады Байдауи тафсиринде айткан, эң чоң пенденин шүгүрү бул намазында болот дейт. Шунчалык жаратуучуга шүгүр келтирем десе, намаздан артык шүгүр келтире турган нерсени таппайт дейт. Шунчалык бойдоктуктун зардабын чегип жүрүп үйлөндүңүз. 2 рекат намаз окуйсуз. Шунчалык элге ушундай бир элдин келечегин ойлогон журт башчы келди. 2 рекат намаз окуйсуз. Кудайга шүгүрү, аялыңыз феминистка эмес экен. Күйөө сыйлап уста экен. 2 рекат шүгүр намаз окуйсуз. Көрдүңүзбү? Ата-энеңизге өстүрүп 2 рекат шүгүр намазын окуйсуз. Туугандар, ушундай. Эң төмөнкү асыл сыпаты кайсы? Эң төмөнкү асыл сыпаты ынсаптуулук. Жана жогоруда айтпадыкпы? Имам Малик айткан. Эң болбой калды дегенде ынсаптуулук менен сыпатталыш керек. Эң төмөнкү жаман сыпаты кайсы? Жалган айтуу. Караандай калттайтып, кара өзгө үйлөнүп жалган айтуу болот. Анткени эки хадис айтам, көңүлүңүз. Бирөө сол, бирөө оң кол менен. Сол дегеним бул сахих хадис эмес. Даиф хадис, өтө эле ылдый түшүп кеткен. Иннал му'мина ла якзиб, момун адам жалган айтпайт. Казак бауырлар айтмакчы, өтүрүк айтпайт. Жалган айтпайт деген. А күчтүү хадисчи Имам Бухари Муслим риwayat хадис. Инна сидқа яхди илал бир. Чынчылдык жакшылыкка баштайт. Ва иннал бирра яхди илал жанна, жакшылык бейишке баштайт деген. Ва иннар ражула ла ястук, адам чын айтууга далалат кылат, чын айтат, чындык менен жашайт. Ва ятахарра сидq, чындыкты изилденип далалат кылып аракет кылат. Хатта юктуб индаллахи сиддиқан, ошентип ал адам чынчылыкка эргешип жашаган үчүн Алланын астында чынчылдардан болуп жазылат дейт. Акыретте чынчылдар пайгамбарлар менен бирге болот. Мунун тетириси эң жаман мусулман сыпаты жалган айтуу дедик. Караандай калттайтуу, жанын жөө деп коет муну. Чын? Кусейин Карасаев атабыздын комус намасын окусаң, не деген тил байлыгы жатат синонимдер? Жаның жөө. Кара өзгө үйлөнүү, караандай калттайтуу, аркасына көөшүгө кете берет эми. Азан айтылып кетпесин бир сөздү айтып отурганча. Хадистин экинчи бөлүгү ва иннал казиба яхти илал фужур, жалган айтуу күнөөгө баштайт. Ва иннал фужур яхти илан нар, күнөө тозокко баштайт. Карасаңыз, туугандар, могул жер көңүл буруңуз. Бүткүл жамандыктын башаты жалган айтуудан башталат экен да. Негизи Аллага капыр болгондор түбөлүк тозокто калат, туурабы? Алар ошонун түбүн аныктап казып келсеңиз, бул жалгандык болот да. Баардыгы билип турат Кудайдын бар экендигин. Өзүн Кудаймын дегенде эле Фираун ичинен билип турган да өзүнүн пенде экендигин. Туурабы? Көрдүңүзбү? Бүткүл жамандык жалган айтуудан башталат. Жалган айтуу шашылыш чечим эмес бул эч качан.
жамандык күнөөгө баштайт, күнөө тозакка баштайт. Ва инна ражула ла якзиб, адам жалган айта берет, жанын жей берет, караз көйлөнө берет. Хатта юктуба индаллах каззабан, Аллахтын астында жалганчы болуп жазылат. Чын айтканы деле маани берилбей калат дейт. Эгер жалганчылардын тизмесине кирип калса, шунчалык кадыр барк түшүп калат. Эл деле жерип чекирип калат деген сөз да. Койчу депчи, колун сыртын шилтеп. Кыскача ушундай тууган. Жана Куранда жалганчыларга Аллахтын каргышы болсун дегенде барбы? Ооба. Ала ла'натуллахи алал казибин. Жалганчыларга Аллахтын каргышы болсун дейт.